Оңгу жол өлкөнүн туруктуу өнүгүү жолуна түшүү мүдөөсүнүн идеологиялык негизин, аны менен бирге экономика, укук, саясат, илим, билим, маданият багыттары боюнча максатка жетүүнүн жолдорун жана баш багытын камтыган узак жылдарга эсептелинген жоболор тутуму. Бул жерде биринчи эле адегенде Конституцияда баштап атат, Кыргыз Республикасы бизде светтик мамлекет. Экинчи бир көңүл бура турган нерсе, Кыргыз мамлекети көп улуттуу эл. Biz ошол Кыргыз мамлекетинде жашаган биздин улуттарыбыздын бардыгы тең өзүнүн тилинде эркин сүйлөй алат, маданиятын өркүндөтө алат. Кыргызстанда жашаган жаран кайсы улуттун, кайсы расанын өкүлү болгосун сөзсүз түрдө мамлекеттик тилде сүйлөп жана жаза билүү керек дейт да. Окумуштуулар аталган багыттаманын көп улуттуу өлкөбүз үчүн маанисин баса белгилешип, ансыз да улуттук баалуулуктарды, нарк насилди оңго тутунуп, аны илимде изилдеп келген дал ушул Чыңгыз Айтматов атындагы институттун бул жарлыкты ишке ашырууда ролу зор болорун сыймык менен баяндашты. Өз кезегинде ЛТР телерадио компаниясы да кызматташууга тилгерлигибизди билдирдик. Өзгөчө аябай биз көңүл буруп сиздер менен биргеликте иштеше турган бул социалдык мамилелер багытында иштешибиз керек экен деп ойлоп атам. Ошо бул коомдук илимдердин мойнундагы бир чоң жоо экен да. Ушуну биз биргелешип түшүндүрө албасак, биз мына бул жерде бир чакан сиздердин коллектив менен угуп, биз эле мына ушул журналистика багытында келаткандар бир топ бир тереңирээк нерсени угуп атабыз. Бирок андан да тереңдетип коомчулуктун аң сезимине сиңириш үчүн биз убакыттан уктурбай эфир аркылуу үзгүлтүксүз чагылдырып турсак, бул аябай чоң бир өзүнүн натыйжасын берет деп ойлоп атам. Ар бир багыт боюнча бир кенен кесир чечмелеп элибиздин аң сезимине түшүндүрө алсак, анда биз чогулуп бир чоң иштерди жасай алат экенбиз. Биз даярбыз ошо кызматташып иштешкенге. Кыргыз мамлекетин жаңыдан курууга арналган оңгу жолунда өлкөнүн социалдык экономикалык жагдайын көтөрө турган бир нече багыттар көрсөтүлгөн. Илимпоздордун айтымында багыттаманын башында кыргыз эң байыркы эл экенин, анын тили, маданияты, жашоо эрежелери болгону, өзүнүн тарых таржымалын көөдөнүндө сактап улуу эпос кылып айтканы баса белгиленип, аны азыркы муунга жеткирүүнү көздөйт. Бул доктрина айтып атат: эмгек кыл, туура сүйлөп түз жүр. Өзүңдүн ата бабаңдын каада салтын эсиңден чыгарба. Мына ушуну жан дүйнөңө чөгөр дейт. Бул багыттама эмгектен бирөөнө жамандык кылба. Кемчилдиги жок адам болбойт. Кек сактаба дейт. Мына ошентип бул биздин улуттар аралыгында дагы биримдикти чыңдап атат. Өлкөнүн ар тараптуу өнүгүшүнө багытталган оңгу жолдун улуттук баалуулуктары боюнча илимпоздор кеңири сунуш пикирлерин айтышты. Аны жүзөгө ашырууда биргеликте кызматташуу тууралуу омоктуу ойлор айтылды. Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун директору академик Абдылдажан Ахматалиев мамлекеттик телерадиокомпанияга баалуу китептердин топтомун белек кылды. ЛТР телеканалы үчүн аябай укмуштуудай оңгогундай кымбат баалуу белек. Бул биздин чыгармачылык коллективдин иштешине дагы, алардын сүйлөгүнө дагы абдан чоң бир жардамын тийгизет. Кайля Карыбекова, Абсамат Дөөлөсбеков, билим жаңылыктарына.